Эшикте кыштын ызгары согуп турса дагы жүрөгүбүздө жагымдуу бир жылмаюунун негизи жүрүп жүрсүн дейли. Албетте биздин телекөрөрмандарга жакшынакай бир маанай тартуулоо үчүн өзгөчө биздин акыркы жарым сааттык убактыбызда дагы мыкты мейман келип бере шаңдуу музыканын коштоосунда биздин кулагыбыздагы бир музыкага тойбой жүргөн жан дүйнө азыгын тартуулайт деп ишеничте турабыз. Андыктан жан дүйнөңүздөргө бир жакшы азык алуу үчүн биздин экранга жакыныраак келиңиздер дейбиз. Таңкы пирамиданын аз гана убакыттары калган учуру, андыктан ушул учурдан пайдаланып бир жакшы музыкаларды, жакшы бир маектин үстүндө биз менен биргеликте болуңуздар деп чакырып кетмекчибиз. Атактуу телекөрөрмандар, мына ушундай сөздүн учугун улай турган мыкты ырчы, мугалим, окутуучу Адилет Дүйшөнбек уулу бизде конокто. Кош келипсиз. Кош келдик. Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Жалпы эл журт амансыздарбы? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Жакшы. Самый главный азыркы убакта баягы денсаулыкты сурашкалы болуп атпайбы? Ооба, чындыгында эле бул жашоодо денсаулык болбосо кандайдыр бир ийгиликтер болбосун анын баары артта калат экен. Андыктан денсаулык чындыгында өтө маанилүү. Алгачкы ошо денсаулыкту чыңдап алууда өзгөчө ушу чыгармачыл чөйрөдөгү инсандар таң эрте кандай бир иш аракеттерди көрөт? Таң эрте денсаулык чыңдап алууда негизи эле баягы ырчылар болуп аткандан кийин эң башкысы тамакты эмеспи? Тамакты жылуулап, үндү жылуулап, сууктан бир аз коргоо мына ошол эле болуп эсептелинет. Жакшы экен. Таң эртөө биз үчүн да бир аз кыйыныраак болот дегендей. Ошон үчүн биз баягы 10го жакындап барып баягы ырчыларды чакырдык да. Себеби айтайын дегеним, ырчылар негизи эле жашоосу кечинде түштөн кийин башталат дейт да, ошого кошуласызбы? Кошулам. Себеби үндү ачылып калган убагы болот. Кечинде бир 6-7лерде толугу менен ачылып калган убагы болот. Ошол убактан кийин кесирде калабыздар. Жакшы экен. Деги эле чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болот? Эмне менен алек болуп атасыз? Чыгармачылык чөйрөдө азыркы убакта баягы мектепте иштегендигиме байланыштуу 6-дем алыш күндөрү кандай десем, кошумча жумуш катарындагы анча-мынча элге кызмат кылып атабыз. Негизи эле калган күндөр болсо мектепте мугалим болуп иштейбиз, жумуштан. Жакшы экен. Биздин телекөрөрмандар эки жактан көрүп калат, эл кызматында да атасыз, той топторлордон көрүп калат. Ушундай бир эфирлерден көрүп калат, анан баягы кызыгып калса керек да. Бул кайсы жердин уулу болду экен? Бул чындыгында жакшы мыкты талант кайсы жерден чыккан экен деген бир кызыгуулар. Себеби бизде элет жерден көп көрүшөт. Атын атаса куту сүйнөт деп биздин айылыбыздагы куту сүйнүп калсын. Келиңиз, кайсы жактан болсо өзүңүздү кененирээк тааныштырып берсеңиз. Кененирээк тааныштырып кетсем, ошол Нарын району, Нарын областы Нарын району Эчки Башы деген айылдан болом. Ошол жактын кулунумун. Ошол жактан төрөлгөм, ошол жактан 9 класска чейин окуп, калган улантуучу окуу жайларды бул жакка келип окуп бүтүрдүм буюрса. Азыркы убакта ошол билим берүү жагында кызматтамын. Жакшы экен. Сиз дагы баланы тарбиялап экенсиз да, чыгармачыл, маданий, руханий азыгын берип, бир мыкты келечекте кыргызга кызмат кыла турган уулдар тарбиялап экенсиз. Деги эле ушул бала тарбиялоодо, балдарга ушундай руханий азыкты үйрөтүүдө кандай бир жеберчиликтер, кандай ыкма менен үйрөтөсүз? Негизи эле баланы, кичинекей баланы эмес, чоң кишини деле мындай алдап мактоо негизи эле чоң кишиге деле жарашат эмеспи? Анысыгар мындай кичинекей балдарды алдап соолап, сен жакшысың, ой, сенден өткөн бала жок. Деп эле эң башкысы бул мактап турсаң, бул бала эмес, чоң киши ошончолук дараметке жетип аткандан бала аябай эле толкундануу менен кабыл алат. Ошол себептен эң башкысы баланы ошол жакшы маанайда көңүлүн түшүрбөй, ошол өзүнүн сабагына кызыктырыш үчүн бир аз сабакты да кызыктуулуу өтүү. Жакшы экен. Музыкалык сабактан бересиз, билебиз, Кудай буюрса. Келиңиз анда биздин кыргыз элин, биздин көрөрмандарды бир жогоруда айтып калдык, музыкалык чыгарма берип, тартуулап, бир көңүлүн жазалы, черпин жазалы деген ниеттерди ойгонуп калган элек. Анан келиңиз биздин студиябызды бир шаңга бөлөп бериңиз. Жагымдуу чыгарма. Шаңга бөлөйлү. Баягы мугалимдик кесипти аркалап аткандан кийин ошолор да балким айрым бирөөнүн жашоосу чагылдырылган чыгар дегендей. Кошуңуз агай деген чыгарманы аткарып берейин, Беле.
Opkolcuy düştü can dünüm, opkolcuy düştü jürögüm. Oyumdun bari siz bolduk, bari siz bolduk, siz bolduk. Orulu canday, canday jürögüm. Eyvallah. Oy, oyundum bari siz bolduk, bari siz bolduk, siz bolduk. Orulu canday, canday jürögüm. Ünümüz çıksa dal bolup, ubayım tartıp kaynalam. Kayaktan sizdi gör delim, sizdi gör delim, gör delim. Kapıraymunça, canım kıynalan. Oy, kayaktan sizdi gör delim, sizdi gör delim, gör delim. Kapıraymunça, nege kaynalam. Kusadar candıgin mayar, güyböstür göңүл otuğur. Belgisiz boydan kalayın, ay kalayın. Eyvallah. Koşunuz ağay, ağay koşunuz. Oy, kol jetkiz boydan kalayın, ay kalayın. Koşunuz ağay, ağay koşunuz. Koşunuz selki, koşunuz. Ой, баракелде, бали дейли мыкты. Чындыгында өзгөчө баягы кайсыл жерде жүрсөң, ошол жердин ырын ырдайсың деп мыкты агайлык кезиктин аркагында агай деген жакшы чыгарма болду. Деги эле ушул чыгарма тандоодо деги эле өзүңүздүн баягы табитиңиз кандай? Ыр ырдаганда. Негизи ыр ырдоодо мен өзүмө мындай анализ берип карап көрө турган болсом, шаңдуу ырларды негизи эле көп басымдуу бөлүк ырдабайт экенмин. Ойлуу. Байкасам көбүнчө баягы ырдын сөзүнө, ырдын маанисине жараша ырдалып калат экен. Себеби ар ким ар кандай айтып калат го, ким кандай ырдаса өзүнүн жашоосу ошого тиешелүү болот депчи. Андай дегенден алысмын. Негизи көбүнчө ырдаган ырларым меники маанилүү, маңыздуу, олбурлуу, көлөмдүү чыгармалар болуп эсептелинет экен, бирок жашоом Кудайга шүгүр. Көңүлдүү. Жакшы. Деги эле ушул негизи кыргыздын ырлары, минорный ырлар деп коет экен. Минорный деген ошол ойлуу, көңүлдүү. Мунун ушундай болушу эмне себептен болушу мүмкүн? Эмне себептен, мисалы, батыш тараптагы баягы шаңдуу, мажорный ыр болушу мүмкүн? Айырмачылыгы эмнеде? Эмне себептен кыргыз эли ушундай жолду тандап алган же ушундай ырларга басым жасап калган деп ойлойсуз? Негизи басым жасап калгандагысы бул ар бир адамдын өзүнөн болуш керек. Себеби минорный ырдап туруп эле өзүң мажорный деле жүрсөң болот да жашоодо. Себеби мажорный баягы шаңдуу болуп кетет эмеспи? Минорный ырдап туруп жашооңду мажорный кылыш ал өзүңдөн зависит эткенде. Анан мен минорный ырдап жүрөм деп эле жашоодо деле минордо жүрө берсең да болбой калат. Бул жерде ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болсо керек. Батыш тарапта деле минорный ырдагандар болсо керек дегендей. Баягы басым бөлүк алардыкы мажор болгондуктан жашоосу чындыгында эле мажор болсо керек деген ойдо калып атпайбызбы? Ансыгарындай ар бир мисалы батыш тарапта деле минорный ырдагандар бар чыгар.
Бизде деле минорный ырдагандар, мажорный ырдагандар бар. Бирок эми басымдуу бөлүгү бизде минорный болот. Ошол себептен бизге минор жагына көбүрөөк басым жасап калды. Айтайын дегеним, бул жашоодогу ошол туу тутуп, устат кылып, өзүнүн баягы ушул ырчыдай, ушул инсандай болсом деген ошол кишинин изи менен, ошол кишинин агымы менен кетип бараткан. Ошол кайсыл кишинин изинде кетип бараткан деп ойлойсуз? Менби мен эми азыркы убакытта баягы көбүнчөсү бул аспап менен ырдоо өзүнчө кошумча бир неме болуп атпайбы? Анан азыркы убакытта негизи эми ойлогон оюм Күмөндөр агайдай бир аз немерээк болсом деген ойдомун да. Чертөө ыкмалары, ырдаган ырлары, чыгарган чыгармалары дегендей, көлөмдүү эмеспи? Негизи Күмөндөр агайды биз баягы уудул катары билебиз да. Уудул катары билебиз. Анан ырчы, ошол инструментти ойноодо өзгөчөлүктөрүн көп мындай эл көп биле бербесе керек. Негизи чындыгында кооз ыкма менен ойнойбу, Негизи Күмөндөр агай өзү көбүнчөсү баягы куудул жагында жүргөндүгүнө байланыштуу. Бирок бул аспапта ойноосу чындыгында менин баам боюнча аябай күчтүү Күмөндөр агай болот. Ар кандай вариациялар менен ойнойт дегендей. Ырдоонун чертүү ыкмалары агайдыкы өзүнчө бир бөлөк да. Ошол себептен баягы мен Күмөндөр агайдын черткенин чындыгында кызыгам. Ошондой болуп черткенге аракет кылам мен да, бирок баягы жетпесек да жеткендей болуп дегендей, өзүбүздү бир аз дем күч берип. Бул жашоодо жанагы агайлыкты кесипти аркалап атам деп атпайсызбы? Баягы негизи эле түйшүк да, бул балдарга тарбия берүүдө, балдар менен иштешүүдө, анан ошонун кошо бирге чыгармачылыкты алып кетүүдө бул баягы машиненин, автоунаанын 2 дөңгөлөгү, 4 дөңгөлөгү бирдей иштегендей болуш керек экен да. Анан көбүнчөсү баягы бала тарбиялоо менен алаксып, чыгармачылыкты унутуп койгон жайлар бар да. Ошол жак кандай кетип атат? Экөөнү чогуу алып кетип атасызбы же бирөөсү манжадай болуп, бирөөсү астыгараак, бирөөсү арткараак кетип атабы? Менде азыркы убакытта баягы жалпы тил менен айтмакчы тойдо кызматтабыз деп атпайсызбы? Негизи мугалимдик кесипти дагы бул чыгармачылык чөйрөнү дагы бирдей алып кеткенге аракет кылам. Себеби мугалимдик кесип менен балдар менен кээде урушасың, кээде жарашасың дегендей. Анан баягы келип үйгө келгенден кийин өзүнчө баягы кыйкырып өкүрүп ырдап, бугумду чыгарып алам да. Жакшы экен. Биргеликте алып жүргөнгө аракет. Келиңиз анда дагы бир кыйкырып өкүрүп, букту чыгарып ырдайлы эми ушул жерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Баягы жаңы эле айтпадым, кайсы жерде жүрбөй ошол жерден эле ырда деп. Жансыгарындай азыркы ырдай турган чыгармам ошол Табылдактановдун агайыбыздын калемине таанып калган. Нарынан тапкан махабат деген чыгармасын айтып берейин. Бир кыйкырып өкүрүп ырдайын десем баягы тилекке каршы бир аз сатама коруп калган бекен. Ошол себептен Табылдактанов агайыбыздан нарынан тапкан махабат. Ай баракелде. Кеттик. Ой, нарынан тапкан махабат деген берки талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин деген чыгарманы ырдап деп аткам. Алмаштырып айтып алдым окшойт. Өзүмдүн бабам да ушул ырды жакшы көрөт дегендей. Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башым тийген кезим менин, талайсыз махабаттан тарысам да, талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин. Буркурап боздой бербе сезимдерим, базардан кайтып калган кезим менин, баласын балабасын
başka biri barkımdı bilgenlerden barkımdı bilgenlerden esindemin kaygırıp kapalanma sezimlerim kartayıp cüdöp durgan gezim menin kalasın kalabasın kaybirilir kadırım bilgenlerden kadırım bilgenlerden esindemin zırkırap sızday verime sezimlerim sınoğa düşüp ança ezilmegin sanmin el gayratımны sezip duram sırımdı bilgenlerden sırımdı bilgenlerden esindemin 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 Ay barekelde bale. Özgөчө кыргыз эли талантты баалап, талантты таасын айтып, өзгөчө талантты сүйгөн калк. Андыктан сөзсүз түрдө талантты баалаган, барктаган элдин катарындабыз сөзсүз түрдө. Келиңиз эми убакыт деген учкан кош экен. Бат эле биздин убактыбыз дагы ушундай бир жагымдуу чыгарма менен коштолуп баягына келип калган учуру кыргыз элине бир жалпы жумура журтка өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып, кыскача бир эркин микрофон берейин, келиңиз. Анан урматтуу ушул Пирамида каналы силерге да чоң рахмат. Ар дайым ишиңиздер илгерилей берсин. Дагы көптөгөн баягы чыга албай жүргөн таланттарды чыгарып дегенде эл оозуна илгизип, ар дайым ишиңиздер илгер болсун. Ден соолугуңуздар үчүн башыңыздар аман, өмүрүңүздөр узак болсо, көздөгөн максатыбызга жетет экенбиз. Силерге да ден соолугуңуздар үчүн өмүрүңүздөр узун, башыңыздар аман болсун. Жалпы эл журтка ар дайым ден соолук каалайм, тынччылык каалайм. Ушул жаңылыкка туулуп өскөн айылыма да мени чоң салам. Ушул жарык дүйнөгө алып келген ата энеме жара чоң ыраазычылык. Ушуну менен биргеликте баса белгилеп кайын журтта айта кетпесе да болот. Кайын журттагы Жумгал району Чайык айылында жашап жүргөн атама апамдарга да чоң рахмат. Ушундай кызды тарбиялап бергенде өзү мына ушундай акыбалга келип атпайбыз дегенде. Жалпы жонунан жалпы баардык ата энелерге терең ыраазычылык, кыргыз элибизге тынччылык, баарыңыздардын кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, Расул Кыдерли. Сизге дагы ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кыргыз элинде мыкты бир чыгармаларды аткарып, кыргыз элине чыгармачылыктан өзүңүздүн талантыңызды тартуулап жүрө бериңиз дейли.